Кыргыз-тажик чегара тилкесиндеги соңку окуялар жана азыркы абал боюнча бүгүн 22 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында жабык каралууда. Мындай чечимди депутаттар кабыл алган. Баткен облусундагы жана Ош облусунун Чоң Алай районундагы мамлекеттик чегаранын Кыргыз-тажик тилкесинде түзүлгөн кырдаалды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана коргоо министри Бактыбек Болотбеков айтып берип жатат. Быйыл 14, 16, 17 сентябрда Кыргыз-тажик чегарасындагы кагылышта 59 кыргызстандык жаран каза болуп, 200гө жакыны жараат алган. Чегарадагы кыргыз айылдарынан кооптуу жайларга убактылуу көчүрүлгөндөрдүн саны 140 миңден ашкан. Бүгүн 22 сентябрга карата Баткенде Кыргызстандын ар тарабынан жөнөтүлгөн 1131 тонна гуманитардык жардамдын 959 тоннасы жерлерге таратылып берилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун башчысы Ырысбек Жолдошбаев билдирди. Анын айтымында ÖKM кызматкерлери тарабынан гуманитардык жардамдарды кабыл алуу, бөлүштүрүү жана жеткирүү иштери улантылууда. Азыркы учурда кампада 173 тонна гум жардам бар. Ар бир жерге келген гум жардамды кабыл алуу жана бөлүштүрүү боюнча айыл өкмөт жана райондук деңгээлде кампалар ачылып, жерлерге жеткирүү иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары гум жардам жетпей жаткан учурда жарандар 102 кызмат аркылуу кайрылып, даректерин билишсе кошумча жеткирүү уюштурулат, деди ал. Камактагы блогер 19 жаштагы Ырыс Жекшеналиев ооруканага алынып келинди. Бул тууралуу активист Эрлан Бекчер уулу социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жазды. Бүгүн Ырыс ооруп жаткандыгына байланыштуу ооруканага алып келишти. Башы, жүрөгү, белин текшеришти деп жазат ал. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшеналиев 14 августтун кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин кармалган. Милиция Кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүмү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктарга ылайык кылмыш ишин козгогон. Бишкек шаардык соту 2 сентябрда Жекшеналиевдин бөгөт чарасын карап, райондук соттун аны 14 октябрга чейинки камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырган.